Быйылкы окуу жылында Кыргызстандын мектептеринде 1,5 миллиондон ашык бала билим алат. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Жалпысынан өлкөдө 2394 мектепте 93 миңден ашык мугалим эмгектенет. Буга катар Алтын казык программасынын алкагында 12 жылдык мамлекеттик билим берүүгө өтүү, жаңы мамлекеттик жана предметтик билим берүү стандарттары бекитилип, окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу программалары иштелип чыккан. Мунун алкагында 10 миңдеген педагогдор жаңы стандарттар жана окуу китептери боюнча атайын курстардан өтүшкөн. Алтын казык программасынын алкагында 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү. Жаңы мамлекеттик жана предметтик билим берүү стандарттары бекитилип, окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу программалары иштелип чыкты. Жайында 10 миңдеген педагогдор жаңы стандарттар жана окуу китептери боюнча тренинг жана курстардан өтүштү. Июль-август айларында эле 18 миңдей, ал эми жыл башынан бери 30 миңден ашуун мугалим окутулду. Ал эми мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу мамлекеттик билим берүү стандарты 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасын киргизген. Анын алкагында уктоочу бөлмөлөр модернизацияланып, 1000ге жакын жаңы тайп ачылып, 25 миңден ашык кошумча орун пайда болгон. Соңку жылы мектепке чейинки билим берүү менен камтуу рекорддук көрсөткүчкө 28,3%дан 44,3%га чейин өстү. Бүгүнкү күндө бала бакчаларда 257 миңден ашуун бала барса, дагы 100 миң бала наристе программасы боюнча даярдыктан өттү. Алар менен иштөө үчүн системага көбүрөөк тарбиячылар келишти. Азыр алардын саны 12 миңдей. Бул 1 жыл мурдагыга караганда 1,5 миңге көп. Бала бакчалар өзгөрүүдө. Жаңы мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу мамлекеттик билим берүү стандарты 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасы киргизилди. Уктоочу бөлмөлөр модернизацияланып, 1000ге жакын жаңы тайпалар ачылды. Натыйжада 25 миңден ашык кошумча орун пайда болду. Ал эми окуу китептерин басып чыгарууга 2025-жылы мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги учкун ачык акционердик коом менен жалпысынан 571,9 миллион сомго 3,198,650 нускада окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга контракттарды түзгөн. Бул сумманын ичинде бүгүнкү күндө англис тили предмети боюнча жаңы окуу методикалык комплекстер 1,917,570 нускада басылып чыкты. Ошондой эле 1-2 класстар үчүн математика жана табияттануу предметтери боюнча жаңы окуу методикалык комплекстер 1,281,080 нускада басылып чыгууда. Жалпысынан алганда айрым предметтерди эске албаганда окуу китептери жетиштүү болоорун жана электрондук китептерди да колдонууга болоору айтылды. Биз китеп заказ берердин алдында ар бир мектептерден маалымат чогултабыз. Ошо маалыматтын алкагында биз дагы 10% кошобуз. Эмки жылда балдар өтүп кетет же миграция болот ички. Ошонун баарын санап, ошо общий жалпы санын беребиз да. Ошонун алкагында биз заказ берип жаңы китептер чыгарылат. Жанакы алдында айтып кеткенде, биз жаңы китептер толугу менен жеткирилет жана толугу менен жетет. Эгер жетпей калган китептер, мисалы башка класстагы китептерди эгер чыгарсак, ошо толугу менен жеткирип берсек, ошо китеп көйгөйүн чечебиз деп ишенебиз. Андан тышкары электрондук ресурстарыбыз бар. Ал жерде электрондук китептерди көчүрө алса болот телефонго, же онлайн көрсө болот, же аны да чыгарып иштете берсе болот да. Буга катар адаптацияланган орус тили жана адабияты боюнча окуу китептери Россия Федерациясында басылып чыгып, 2025-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын мектептерине жеткирилет. Бакытбек Болсунов, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.